Бұл жөн маселе болбосо керек. Белгилеп айта турган болсок, кечээ күнү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы бир катар аткаминерлерди суракка чакырып, айрымдары камакка алынды. Ошол эле учурда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту кармалгандардын айрымдарын башкаруу чарасын карап, айрымдары камакка алынды. Атап айта турган болсок, мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов, депутаттар Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров, экс-депутаттар Исхак Бирматов жана Талант Узакбаевтар камакка алынды. Ошондой эле мурдагы эки өкмөт башчы Игорь Чудинов жана Темир Сариевтер суракка чакырылды. Депутаттар Максат Сабиров дагы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат тарабынан сурак берүүдө. Аталган камалгандардын бардыгы жазык кодексинин 319-беренеси коррупция боюнча айыпталууда. Ошондой эле жогоруда аттар аталып өткөн аткаминерлер кумтөр иши боюнча сурактан өтүүдө. Биз азыр бул тема боюнча студиябыздын коноктору менен талкуу кылмакчыбыз. Анда студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова. Коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бегалы Наргозы Фомасызбы. Көз карандысыз эксперт, юрист Медер Алиев. Коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ханыбек Осмоналиев. Экс-депутат Надира Нарматова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Бүгүнкү биздин талкууга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач суроо Нурипа Алиевна, сизге Осмонакей улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кечээ күнү бир катар аткаминерлерди суракка чакырып, айрымдары камакка алынды. Сиз ушул тармакты жакшы билген адис катары ушул коррупция менен күрөшүүдө бир топ иликтөөлөрдү жасап жүргөн адис катары айтсаңыз, бул коррупция менен күрөшүүнүн башталышыбы же буга чейин жүрүп келген иштин уландысы катары бааласак болобу? Бир же болбосо ушул коррупция менен күрөшүүдөгү бир жаңы багыт, жаңы өңүт катары көрсөк болобу? Эми менин оюм боюнча бул жаңы башталуу эмес, бул ушул ноябрдан бери эле келатат. Ошо коррупция менен күрөшүп, элге көрсөтүп, анан ошо бүгүнкү күндөгү окуялар эмнени көрсөтөт? Мурун коррупция менен күрөшкөндө мындай бытовой коррупция деп коет, ошо менен күрөшүп эле мугалимдерди, врачтарды көрсөтсө, ноябрдан баштап саясий коррупционерлер менен күрөш башталды. Эмне дегенде ушу аткаминерлердин аттары айтылып, бүгүнкү күндө мына УКМК ушу 319-беренеси менен коррупция деген айып коюп атат. Бул деген аябай катуу, тяжкий преступление деп коет. Эми карасак, бул деген ушул коррупция менен күрөш мен үчүн ушу иллюстрациянын бир механизми да. Эмне дегенде, ушу биздин Кыргызстанда, биздин кыргыз коомунда ушу коррупция өйдө жактан башталат да. Түп тамыры ошо өйдө жактан келет. Анан ар бир келген президент деле мурун, ар бир келген жогорку кеңеш деле, ар бир келген премьер-министр, өкмөт деле мына биз коррупция менен күрөшүп атабыз деп, бирок алар өзү менен өзү күрөшө албайт. Аны деген бизге практика көрсөттү, жашоо көрсөттү. Эми деген ушу коррупциянын тамырын жоготуш үчүн биринчиден ушу дагы эле бүгүн ушу бийликте отурган аткаминерлерди артында чоң коррупция кылмыштар бар. Ошолордун бети ачуунун убагы келди. Рахмат. Каныбек агай, мына жогоруда айтып өттү, коррупция менен күрөш бул иллюстрациянын бир түрү, ал жогорудан төмөн карай кетиш керек деген ойду айтты Нурипа айым. Сиз ушуга кошуласызбы? Мурда да ушундай болгонбу? Биз баштан төмөн түшкөнбүзбү же жогорудан төмөндөн жогору чыгып келгенбизби? Кандай? Толугу менен кошулам, туура айтып атат. Эгерде конкреттүү кумтөр долбоору жөнүндө айта турган болсок, кумтөр башынан эле коррупция менен башталган. Кыргызстанда коррупциянын башаты катары кумтөрдү карасак болот да. Мен конкреттүү эле ошо ишкананы айтып атам. Биринчи кадам ташталганда коррупция менен башталган. Ошол Акаевдин учурунда эле каяктагы бир талаада калган Сиябека деген компания келип, анын башчысы Бирштейн Акаевдин эң жакын кеңешчиси болуп, алардын көздөгөнү ошо биздин кем байлыктарды,
талап тоноо алуу боюнча болгон. Анын аркасында премьер-министр Насырдин Исанов каза болгон. Бир тиын кошпостон ошол Кумтөрдөгү жаткан алтын корун барымтага коюп туруп, миллиондогон акчаларды банктардан алышкан. Алардын жасап аткан иштерине эч ким тоскоол болгон эмес. Наоборот, ага кошулуп алып жарышып, биздин ошол жердеги премьер-министрлер, президент өзү баш болуп, ушундай кылмыштуу Кумтөр долбоорун ишке киргизишкен. Андан кийин кандай болду, мен казыр баары жаш баладан карыган аксакалдарга чейин белгилүү. Ошону эле уландысы катары келе жатат. Мен дайыма какшап айтып келгем. Эртеби, кечпи баары бул иш ачылат. Ачылганда абдан катуу ачылат. Ошон үчүн бул тиги мурда коррупциянын уландысы же андай мындай деген ордуна биз конкреттүү ушул Кумтөр боюнча да турган болсок, бул өзү ушундай болуш керек болчу. Азыр Садыр Нуркожоев баштаган бийликтин күчтүү эркинин натыйжасында гана болуп атат. Башка эч кандай эмес жок. Именно саясий эрктин. Бул бир. Экинчиден, ошол саясий эркти башкарган, баштаган президент өзү таза болуш керек. Буга чейинки президенттер кандай болуп аткан, балким азыр мына эмеде дагы айтарбыз, талкууда дагы айтарбыз, конкреттүү түрдө керек болсо цифрларды кошуп айтарбыз. Менимче азыр ошол экономикалык коррупциянын эжеке мен туура айтты, саясий экономикалык деп айтат болчумун мен. Коррупциянын өз колдорунан келген болгон аракеттерин ошо кыргыз элинин бешенесине буйрган нерсени талап тономой менен болгон. Ошондуктан коррупциянын ошо жогортон ылдый көздөп башталганы эң туура болуп атат. Мисалы үчүн Кумтөр менен баягы жаңыдан келишим түзүлгөндө КМК компаниясынын Кыргызстандыкы мисалы үчүн 3төн 2 бөлүгү болгон экен. Ал эми КМКныкы болсо азыраак бөлүгү болгонда кайсыл убактан тарта келишимдерге өзгөртүүлөр киргизилип, Кумтөр боюнча мына ушундай акыбалга кептелип отурабыз да. Бекал агай. 92-жыл баштаганда биздики Кыргызстандын энчиси 67% болгондо, 33% ошо КМКныкы болуп калган. Бирок 97-жылдан баштап алтынды бере баштагандан кийин анан биздин башкаруучулардын жанагы алкымы бузулуп 2003-жылы жана Сентера дегенди түзүп, ошондо биз 67ден Кыргызстандын энчиси 33-кө түшүп калган. Биз жанагы Монголияда, Тякпяктагы алтын кендерин кошуп алдык деген шылтоо менен Сентера дегенге биз ошо кошулуп биздин Кумтөр алтын кени 33 келип калганбыз. Бирок аны менен тынчыбай биздин ошол кездеги коррупциялык бийлик 2004-жылы анын да 17%-ын сатып жиберишкен. Ошондо Кыргызстанда 15% калган. 15 канчада толук пайыз калган. Аны азыркы мына комиссия иликтеп чыкканда бир жакшы мурун белгис фактын таап чыгышты. Ошол 17%-ти ошо Айдар Акаевдин бир аффилированный Австралиядагы бир компанияга аркылуу жасалган афера экен. Ошонун 17%-ды ошондо 40 менен кичине 1-2 цифраны жаңылып калышы мүмкүн, 1-2%-тен 44 миллионго сатып алып туруп 250 миллион доллар пайда көрүшкөн ошо жана 17 миллионду 2004-жылы болуп аткан. Бир эле операциядан биз жана азыр айтып атпайбы, проценттин асып көбүн анча деле эмеси жок турбайбы. Кантип бир эле операциядан 250 миллион доллар пайда көрүшкөн. Ошо менен ал биздин пайыз Кыргызстандыкы 15-ке түшүп калып көпкө чейин турду. 2009-жылкы келишимде гана кайрадан 33%-ке көтөрүлгөн болчу. Бегал Молдогазиевич, биздин ушул Центерага акционер болуп киргенибизде өкмөт түшүндүрдү эле, биз эгерде Кумтөр түгөнүп калса, биз ошол Монголиядагы алтындан, Канададагы алтындан, Түркиядагы алтындан дагы казып үлүш алып турабыз деген. Ушул туура кадам болгонбу же бир коррупциялык кадамдардын бир тараскама болгонбу? Элдин баары билет, бул жөн афера болгон себеби биздин бүгүнкү күнгө чейин айтып атпайбы, Кумтөрдүн Сентеранын негизги кирешеси Кумтөрдөн чөт бүгүнкү күнгө чейин. 80%. Жанагы кошуп алгандардын алтынынын запасы менен биздин Кумтөрдүн алтын запасын салыштырууга болбойт. Бул элдин көзүн будамайлаш үчүн эле атайын түзүлгөн афера болгон. Аны турмуш өзү аныктады. Ушу 2004-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин дагы эмне үчүн Сентера Чишалабазы жанталашып соттошкон жатат. Себеби негизинен биздин Кумтөр 90% кирешесин Сентеранын Кумтөр берип атат.
ошон үчүн ал жөн эле афера болгон сиздин сурооңуз боюнча. 2003 жылкы келишимди ким түзгөн, ким күнөөлүү? 2003 жылкы келишимде ошол кездеги бийлик түзгөндө мына жана башында да жакшы суроо болду, бул жерде жакшы маалыматтар кетти. Бизде кумтөрдү ачыгын айтыш керек. Мен көп жылдан бери айтып жүрөм. Бул президенттердин гана бизнеси болуп калган буга чейин. Президенттер гана бизнес кылып, анан улам бийликке келгенде кумтөргө жана ошол каршы кандайдыр бир текшерүүлөр жүргүзөт дагы, ичара тиги келишип алышкандан кийин, анан кийин кайрадан келишимди узартып, бизге пайдалуу болду дегенде эмеде узартып коет дагы. Президенттер дин гана бизнес болуп, башкаларды жана сөгүрүткандай эле, жана премьер-министр, министрлер алар бүгүнкү депутаттар камалып атпайбы? Алар чын-чынына келгенде жанагы аз-аздан оозу булгангандар да негизинен президенттер болуп келген. Анан азыр бүгүнкү күндөгү жакшы көрүнүш, буга чейин ошо кумтөрдөгү коррупцияны сындагандар камалып келсе, мисалы үчүн Садыр Жапаров, а бүгүн ошол коррупцияга аралашкандар камалып атат өзү. Тескерисинен биринчи жолу ушундай болуп атат да. Азыр эми көз тийбесин деп турам, мен өтө кубанып мактап жибербейли, бирок биринчи жолу чын-чынына келгенде, мына чын-чынында ушу президенттер урдачы коррупцияга, анан кийин жана ооз басырык кылып депутаттарга, анан министрлерге, премьер-министрлерге ооз басырык беришчү да. Ошону азыр жанагы чын чыгып калса экен, эксперттер айтып атышат, кече 15 майда тинтүү жүргүзгөндө кумтөрдөн ошол тизмелер чыгыптыр. Эми алар отчет бериш керек да. Черный отчет болобу, кандай болсо дагы, кайсы депутатка ай сайын канча берип турушкан, кайсы министрге, кайсы премьер-министрге эмне берген. Ошон үчүн азыр коркпой эле камап атышат чекесинен. Ошонун баары далилдесе биринчи жолу Кыргызстанда чын эле буга чейин кандай? Жанагы ууру-ууруда ууру кыйкырып жүрөт дегендей, ошо президент, бийлик, министрлердин баардыгы тигилерди айтып коюп, мурункуларды, кийинкилерди айтып коюп, өздөрү уурдап келишкен. Бүгүн ошолор биринчи жолу түрмөгө отуруп башташты. Рахмат. Урматтуу коноктор, биз ушул дал ушул кечээки камоолор боюнча, резонанстуу камоолор боюнча улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин пикирин угуп алсак, андан аранан берүүнү уланталы. Бул мыйзам бузуулар кендеги бошогон топурак калдыктарын мөңгүлөрдүн үстүнө төгүп, көп жылдык муздарды талкалап, технологиялык жок кылуу аракеттеринен көрүндү. Нарын дарыясынын башындагы суу көп жылдан бери туруктуу түрдө булганып, зыяндуу заттарды айлана чөйрөгө таштап, аларды бөлүп, коопсуз жайларга жайгаштыруу иши жүргүзүлбөгөнү аныкталган. Жер кыртышы бузулуп, андагы өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнө зыян келтирилген. Экологиялык оор кылмыштын белгилерин иликтеп, тергөө жана тиешелүү кызмат адамдарын жоопко тартуу аракеттери кайрадан башталды. Рахмат. Мынакей биз азыр улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Ташиевдин дал ушул экологиялык мыйзам бузуулар боюнча айтылган пикирин уктук. Негизинен ушул кумтөрдөгү кылмышты иликтеген мамлекеттик комиссия Центерага 4 миллиард доллардан ашуун айып салып, анын тең жарымы дал ушул экологиялык зыян үчүн деп атат да. Дал ушул экологиялык келтирилген зыян, Кыргыздын жерине келтирилген зыян боюнча Надира Азимовна, сиз эмне дейт элеңиз? Жанагы салынып аткан айып азбы көппү? Же Кыргыздын жерине келтирилген зыянды биз аз эле акчага баалап атабызбы, кандай? Рахмат. Эми бүгүнкү күндөгү кумтөр боюнча көтөрүлүп жаткан чуулгандуу окуя катары биз жалпы коомчулугубуз түрдүү мазмунда, түрдүү түшүнүктө ким өзүнүн деңгээлине жараша түшүнүп, өзүнүн деңгээлине жараша ой жүгүртүп атат, тыйнак чыгарып атат. Бирок мына улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн атайын билдирүү таратканы бул коомчулуктагы көп суроолорго жооп бере тургандыгына билинип турат да, көрүнүп турат. Анткени биздин ошол кумтөр маселеси бул өзү биздин Кыргыз мамлекетинде ошо эгемендүү мамлекет болгондон бери эле баш оорутма болуп келаткан маселе. Экинчиден бул алтын бар жер өзү чырылуу жер болот да. Анан эми чырдын баарына себепкер болгон азыр мен кесиптешим айткандай ошол бийлик башына келген адамдарга байланыштуу болот. Себеби бийлик башына келген адамдар Кыргыз мамлекетинин чыныгы мамлекетке күйгөн, элге күйгөн
элдин байлыгын сактап алган, элдин экономикалык маселесini көтөргөнгө чын дилинен күйгөн адам болсо, ошого карата калган айланадагылар ошого карап түздөнөт. Тилекке каршы ошо жекече кызыкчылыктардын басымдуу кылып кеткендигинин айынан биз ошо эгемендүү мамлекетке ээ болгондон бери жогоруда сүйлөгөн кесиптештерим айткандай эле башынан баштап эле ушул коррупциялык схемалардын иштегендигине байланыштуу ушул акыбалга келип жеттик. Ошол экологиянын бузулушу боюнча дагы ошол быйылкы парламенттик комиссиянын өздөрүнүн алып чыккан маселесинин негизинде ушундай бир экологиялык бузууларга карата кумтөрдүн кыргыз мамлекетинин жерине, элине, экологиясына келтирген зыянына байланыштуу ал болжолдуу эле цифра болсо керек менимче. Аны бир так аныктап чыккан ыкчы үчүн дагы атайын өзүнчө бир комиссия болуш керек. Бул 4,5 миллиард деген акча, бул жөнөкөй акча эмес. Ошол 3 миллиард доллардан ашык сумманы түзөт. Бул эми биз цифраны айтып эле сүйүнүп өзүбүзчө жыргаганыбыз менен бул мезгилге чейин деле бул экологиянын бузулгандыгы жөнүндө 2012 жылы 27 июнда биз жогорку кеңеште каралган бул маселе. Ошол эле бүгүнкү президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен атайын депутаттык комиссия түзүлүп, ошо тиешелүү эксперттер менен биргеликте ошол 2012 жылкы жогорку кеңештеги Садыр Нуркожоев сунуш кылган комиссиянын сунушунда, справкасында ошол экологиянын ошол мындан 10 жылга жакын убакыт мурда эле экологиянын бузулгандыгы, ага карата ошол пайдаланып аткан кумтөрдүн чара көрбөй жаткандыгы жөнүндө ушул цифраларга жакын цифралар ошондо деле айтылган. Тилекке каршы ошондо биз жогорку кеңеште Садыр Нуркожоев жетектеген комиссиянын токтомун атайын өзгөчө вариант менен токтомду сунуш кылган мезгилде биздин ошол бийлик башында турган адамдардын басымы менен, бийлик башында турган адамдардын жекече кызыкчылыктарынын натыйжасында ага альтернативалуу түрдө атайын токтомду сунуш кылышып туруп, 2 токтом жогорку кеңешке сунуш кылынган. Анан ошо 2 токтом сунуш кылынганда биз азчылык 34 гана депутат ошол экологиянын бузулушу боюнча, биздин кумтөрдөгү туура эмес иштердин жүргүзүлүп жаткандыгы боюнча, анан ошол мезгилде биздин кумтөрдү улутташтыруу максатында сунуш кылынган токтом колдоого алынбастан 34 гана депутат колдоого алганбыз. Калганы ошол бийлик башындагы көпчүлүк коалициянын сунушу менен калган көпчүлүк депутаттар берки альтернативалуу токтомду кабыл алышкандагы ошол азыр сиз берген суроого жоопсуз ошол боюнча калып кеткен. Эми мына бүгүнкү күндө көтөрүлүп жаткан маселе бул тууру маселе. Биз эч кандай коркпошубуз керек, үркпөшүбүз керек. Себеби экологиянын бузулгандыгы чындык, коюлуп жаткан талаптар чындык. Ошондуктан биз мыйзам чегинде күрөштү уланта беришибиз керек. Буюрса биз өзүбүздүн кыргыз эли өзүнүн акысын, өзүнүн байлыгын ыйгарып алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Болгону саясий эрк керек, коркпош керек, күчтүү юристтерибиз болгон күчүнө жумшап бериш керек. Рахмат Медер мырза, ушул суроону улай эле азыр айтылып атпайбы? 4 миллиард деген цифраларчы. Ушул акчаны төлөтүп алуу мүмкүнчүлүгү канчалык жогору бизде? Эле мүмкүнчүлүк барбы деген суроо. Кыргызстан буга чейин эл аралык арбитражда тажрыйбасы бар, бирок утулуп калган. Ак кемени талашууда биз утулуп калган экенбиз. Ушул кумтөр менен болгон эл аралык соттошууда биздин мүмкүнчүлүктөр кандай? Эми кумтөр маселеси боюнча бир америкалык күчтүү адвокаттан сурашыптыр да, өзүнүн соттук процесстеринде дээрлик бардыгын утат экен. Анан бир клиент айтыптыр, канчалык деңгээлде гарантия бере аласыз десе, 100% абсолюттук түрдө бир гана Кудай Таалам гарантия бере алат депчи. 100% түрдө аркы тараптагы, биз тараптагы кепилдик бере албайбыз. Бирок мен ойлойт элем, эгерде эл аралык арбитражда биз тарап жакшы эл аралык деңгээлдеги авторитеттүү юристтерди жалдап, жетишерлик деңгээлдеги доказательный базаны келтирсек, реалдуу шанстар бар. Эң биринчи иретте келишим түзүлгөндө тилекке каршы ошол убакта чоң кызматта турган кишилер. Болсо бир аз мүнүңүздү өктөмүрөөк чыгарсаңыз, болбой жаткан экен. Макул. Ошол убактагы мамлекеттик кызматта туу чокусунда турган кишилер тилекке каршы кол коюп атканда
Кыргызстандын кызыкчылыгын эске албаптыр да. Жалаң гана орусча айтканда в одностороннем порядке келишим инвестициялык болуп калыптыр. Ошолорду азыркы учурда Кыргыз Республикасы далилдеп бериши керек. Ошол келишимдер кандайдыр бир коррупциялык элементтердин негизинде түзүлгөн. Ошолорду ачык, айкын соттук териштирүүлөрдүн негизинде далил катары келтирип бериши керек деген пикирдемин. Доказательный база деп жатасыз. Доказательный база барбы азыр негизибизде? Алдын ала муногу чоң кызматта иштеген кишилердин камалышын, шектелишин, доказательный базанын алгачкы көрсөткүчтөрүнүн бири да. Рахмат. Биз азыр ушул экология министри буга чейин ушул кум төргөнүн айланасындагы экологиялык зыянды иликтеп жүргөн эколог, азыркы учурда министр кызматында турган Динара Кутманованын пикирин уксак. 2012 жылы бул маселе көтөрүлүп калганда Кумтөр Operating Company'нин ошол кездеги президенти Майкл Фишерге суроо талап жибергенбиз. Ал биздин суроого ооба, биз уруксат ала элек болчубуз жана буга чейин уруксаты жок эле иштеп келгенбиз деп кат жүзүндө так жооп берген. Бул документ бизде турат. Ошондой эле бул биздин доонун негиздүүлүгүн тастыктап, биздин позицияны коргой турган аябай күчтүү далил. Рахмат. Каныбек мырза, биз ушул эл аралык арбитражга бара жатып, эмнелерди дайындап алышыбыз керек? Жана утабыз десек, өзгөчө кайсыл жагдайларга көңүл бурганыбыз дурус? Абдан жакшы суроо. Биринчиден эле биз ошол туура далилдөө базасын менен иштешибиз керек. Азыр мына Динара Кутманова чынында эле бул кызматка абдан жакшы келди. Бул Садыр Нурбашевичтин эң күчтүү кадамы болду. Анткени бул кызыбыз илгертен бери эле муну баягы миллиметрлеп, сантиметрлеп баардыгын көрүп эме кылып чыккан инсан. Бизде абдан күчтүү юристтер бар. Бизде абдан күчтүү эколог адистер бар. Бизде абдан күчтүү окумуштуулар бар. Башка маселе, буга чейин кандай болуп келген? Мен ошого дагы кайрылгым келип атат. Сиздин сурооңузга жооп берип жатыпчы. Буга чейин ошол биздин президенттер баштаган саясий истеблишмент өздөрү ошол Фишерлерге адвокат болуп келишкен. Жибере турган эмеси дагы комиссиясы дагы жиберген комиссиялар дагы аморфтуу кол бала комиссиялар болгон. Вот ошонун эсебинен мына Фишер ачык айтып турган. Биз жөн эле эч кимден уруксат жок эле, өз каалагандай тайраңдап келгенбиз деп. Вот ошондуктан азыр абдан күчтүү адистерден турган топ түзүлдү. Мен буну силерге ачык айтам. Ал топ иштеп атат азыр. Иштеп атат. Менимче Медер иним абдан жакшы айтты. Толук далилдөөчү фактылар бар. Бирок алар да чыгат. Каяктан чыгат? Мына кече камалып аткан адамдардан чыгат. Мисалы үчүн биз Надыр айым экөөбүз деле бир топ информацияларды берип атабыз. Ошол 5-чакырылыштагы депутаттардын баардыгы азыр суралып атат чекеден. Демек, бул жерде эгерде кат күчтүү саясий эрк болсо, ал бар азыр. Менимче абдан жакшы даярданып, эл аралык сотко коркпостон эле барып, ошол сумманы мен айтып атам, ойлоп атам, ошол 3 миллиард 900 миллион доллар баягы эмеси менен пениясы менен ошо 4,5 миллиард болуп атат. Адан ошол жөн эле алдыңкы эле баягындай босого деп ойлоп атам. Көп болушу мүмкүн. Көп болот деп. Просто биз кайраттанышыбыз керек, биригишибиз керек. Баягындай башка нерселерге, андай нерселерге алаксыбастан баардык күчтү ошол жерге топтошубуз керек. Азыр эле Динара Курманова айтып өтпөдү, Фишердин сөзү бизге эң жакшы далил депчи. Буга кошуласызбы? Чынын айтса, далилдер аябай эле көп. Эмне дегенде, ошо 12-жылы ошо комиссиянын материалдары бул биринчи далил. Ошо 12-жылы эле ушуну туура карасак, ошондо турган бийликчи, анда бүгүнкү күндө биз деген Кудай Таалам берген мөңгүлөрдү сактап калат болчук. Таза суубузду, өзүбүздүн тоолорубузду сактап калат болчук. Эл аралык тажрыйба бар, Международная организация экономического сотрудничества деген бар, алар жылда ушул мамлекеттердин коррупция канча деңгээли өстүбү же төмөндөдү ошону мониторинг кылып турушат. Анан 19-жылы жаңы индикаторлор иштеп чыгылган. Ошонун бир индикатору мындай да, ушул в ущерб интересам государства деп коет. Ошондой келишимдер
болсо, ошондой келишимдерди чоң ущерб алып келе турган ошондой келишимдер, алар эң биринчи коррупционный факт деп эсептелиш керек деп ошондой индикатордо так жазылып турат. То есть азыр международный деңгээлде андай тоже индикаторлар бар. Ошого да таянса болот. Эмне дегенде биздин ушу бийлик келишимди ушу өз кызыкчылыгына, ушу күмтөрдүн кызыкчылыгына, бирок элдин анан мамлекеттин кызыкчылыгына алып келген эмес да. Бул дагы бир далил да. Андан мен айтат элем, бул жолу эл аябай эле колдоп атат. Эмне дегенде, чынын айтса, элибиз ошо күмтөрдөн пайда көргөн жок. Эми жаш буундарга, өзүбүздү, ошо кыргыз элибизге эмнени калтырабыз, кайсы экологияны калтырабыз? Эмне дегенде, биз Кыргызстан ошо дүйнөгө эмне менен таанымалбыз? Ошо биздин тоо менен, биздин суу, таптаза суу менен, мөңгүлөр менен таанымалбыз. Анан бүгүнкү күндө ушул Каныбек агай айткандай, ошо 4,5 миллиард бул такыр эле аз эле сумма, чынын айтсачы. Эми кээ бир эксперттер айтып атат, муну деген күмтөр төлөй албайт деп. Биз деген ошо упущенная выгода деп коет экономикадачы. Биз канча Кыргызстан, кыргыз эли ошо упущенный выгода болуп, канча акчаны биз канча эмени ала албай калдык. Ала албагандан мурун еще кандай зыян келтирди. Эл аралык тажрыйба деле бар вот Монголия. Ушундай келишим түзгөндө алар деген ошо иштетип көрүп, анан жок бул деген бизге мамлекетке болбойт экен деп, алар деген баш тарткан. Ошон үчүн деген мындай ошондой тажрыйба бар да, Кыргызстан жалгыз эмес. Бегал мырза мына жогоруда айтып өттү, кумтөр маселесинде эл колдоп атат деген пикирди Нурипа айым айтты, бирок ошол эле учурда баягы өлкөдөгү саясий туруктуулукту, коомдук коопсуздукту бир аз олку-солку кылып, баягы саясатты толкуткууга аракет кылган айрым күчтөр бар да, муну биз буга чейин болуп келгендей, ошол эле учурда коомчулук арасында айтылып келген ушундай саясий толкундоолорду кумтөрдү иштеткен инвесторлор каржылап келет, ушундан сак болушубуз керек, биригишибиз керек деген ой канчалык деңгээлде туура? Biz az ekologiya kılmış yönde söz kılıp ketmedik mi? Andan tegi Taşiyev'de ayıp otat, ekologiya kılmış yönde. Alar tergönün kızıkçılığı üçün ayıpay atsa gerek. Sebebi keçeyi kamalganların bari korrupsiya bir neden soyunca kamalatpayı. Korrupsiya degen ne? Bu özünün memleketli kızmatkar özünün kızmatından paylanıp bir materyaldi kızıkçılığı üçün bir çeçimdi kılmış, çeçip berüde kılmış jasoo. Oşon üçün keçeyi kamalgandan bari korrupsiyalık kılmış meni kamalatat. Oşolordun колдоочулары жанагындай саясий стабилдикке шек келтирип атышат азыр ар түрдүү жолдор менен. Мына ошол эле сиз жана суроо бердиңиз. Азыр 3 миллиард доллар биз экология боюнча доо артып атабыз. 1 миллиард канчасы да калды жана 4% салык боюнча. Муну кече комиссия жакшы айтты. 2012-жылы Жапаровдун комиссиясы 6 миллиард долларга экологиялык дома тартып келген. Ошондо премьер-министр Темир Сариев эмне үчүн сурак барып атат? 6 миллиард долларлык экологиялык дооматты 152 миллион долларга түшүрүп салган. Бул чоң кылмыш. Экологиялык дооматты 6 миллиарддык. Бул эсептелген. Ошол кезде да эксперттер эсептеген, азыркы да эсептеді, азыр эл аралык сотко даярданып чыккан үчүн мындай реалдуулал 3 миллиард азайтып коюшту деп ойлойм мен, даже 3 миллиардга түшүп кетти. Ал эми жана сиз суроо берген так жооп берсек, чиновниктерди, мамлекеттик кызматкерлер сатып алып келген ушул күнгө чейин өзүнүн кызыкчылыгын коргош үчүн кумтөрдүн башкаруучулары. Андан сырткары депутаттарга сыяк берген кече парламентте айтылды. Андан башка бизде эмне үчүн кумтөргө асылбай калган? Акыркы 10 жылда көптөгөн массалык маалымат каражаттары, гезиттер, сайттардын баардыгын сатып алган. Саналуу гана 5-6 массалык маалымат каражаттары калган, ал кумтөр менен иштешпеген. Калганын баарын жакшы акча төлөп, реклама деген шултоо менен тиги бу. Ошол үчүн ушул күнгө чейин оозу жаап. Эгер бийлик мунун баардыгын азыр мен түшүнгөнүм боюнча убада кылып атат, булардын башы ачыкка чыгат. Кайсы депутаттар иштеген кумтөрдү, кайсы министрлер, кайсы премьер-министрлер, кайсы массалык маалымат каражаттар, ошолордун ачык баардыгы
açык айтылыш керек. Ошондо бул киши айтканда иллюстрация болот. Буга чейин айтып атпаймынбы? Уурулар, уур эместерди күнөлөп келди ушул жылга чейин. Мына иллюстрация деген азыр ууруларды далилдеп камалганда ушул иллюстрация болот. Ошо ким чыныгы уурулар экени. Жөндөн жөн камап аткан жок кечегилердин. Бардыгы бирөө азыраак, бирөө көбүрөөк ооз майлангандар, ооз басыры калгандар эмне үчүн сотко барып атат. Ошон үчүн ошолордун тарапкерлери жанагы стабилдүүлүккө шекелдешип, азыр бул саясий куугундук дейт. Бул жерде кандай саясий куугундук болушу мүмкүн? Кыргызстан 30 жылдан бери ыйлап сыктап жүрөт. Кумтөрдү пайда көрбөдүк, алдаттык, уурдаттык дейт. Ушунун ууруларын кармап атса кандайдыр саясий куугундук болушу мүмкүн? Ошон үчүн мен ойлойм, тигилердин эле жаман ойлору буларды укпай эле элдин колдоосуна таянып бул күрөштү аягына чыгарыш керек. Урматтуу коноктор, биз дал ушул кумтөрдүн айланасындагы чырдый, экологиялык, каржылык мыйзам бузууларды, деги эле ушул кумтөр маселесин жакшы билген адис, Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Исабеков Кубанычбек Сартындиевичтен пикирин уксак, андан аранан берүүнү уланталы. Жеке кызыкчылыгын мамлекеттикинен, элдикинен бийик койгон төбөлдөр сөз жооп бериш керек. Жеке менчигинин чөнтөгүн карагандар жооп бериш керек. Мисалы, карап көрсөңүздөр, Акаевдин убагында эмне үчүн Кыргызстанда жекеле кумтөр эмес, бүткүл өндүрүлгөн алтын, күмүш, баалуу темирлердин баары Россиянын номус аркылуу сатылып келген. Ал Акаевден уланды, Бакиевдикинде, Отунбаева, Алмаз Атамбаевдерде дагычы. Эми Сооронбай Жээнбековдер келгени, Асылбек Жээнбековдер келгени, бирөө спикер, бирөө премьер-министр болгон билесиздер, президент болду. Москванын бир банк аркылуу сатылып атат. Эмне үчүн Кыргыздын улуттук банк аркылуу эмес? Эмне үчүн биз өндүрүш ишканасын жазбайбыз, өзүбүз түзбөйбүз? Эми бизде толтурат кесипкөйлөр, жетпегенин керек болсо келишим менен түзүп алып. Бул төбөлдөр ошого аралашты деген фактылар бар да. Ошон үчүн себеби бул деген депутаттарды камаш, бул кол тийбестиги да бар. Бирок чоң экономикалык мындай кылмышкерликке баргандан кийин аны кармаганга закон жол берип атат. Ошонун себебинде далили жок, ГКНБнын башы экөө эмес. Чоң рахмат. Эми кылмышкерлерди чындап эгерде баягы аныктай турган болсок, анда азыркы эле камалгандар менен чектелбесе керек, Медер мырза? Эми мен өйдө эле бүт айтылган пикирлерге кошулам. Баягы чындык Кыргызстан эми кичинекей эле да баардыгыбыз билебиз. Кандай, ким, эмне дегендейчи. Бирок мен юридикалык көз караштан оюмду билдирип кетким келип атат. Эч ким соттун чечими жок, күнөөлүү деп табылбайт. Азырынча бирөөнү бир тараптуу күнөөлүү деп айткан эрте. Тергөө иштери жүрсүн, соттук териштирүүлөр болсун, массалык маалымат каражаттары жалпы коомчулукка чагылдырып, ким кандай кыргыз элине кыянатчылык кылды, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргооду, кимдин указаниясы менен баардыгы ачыкка чыгыш керек деген пикирдемин. Мен бирөөнү актайын же жактайын деген оюм жок. Эгерде күнөөсү болсо, өйдөдө аталган кишилердин колу менен кылганын мойну менен тартсын. Күнөөсү жок болсо, сотто далилдеп, эл арасында кадырлуу, барктуу болуп жүрө беришине тилектешмин. Рахмат. Надира Азимовна, жогоруда Кубанычбек Сартындиевич кумтөрдөн өндүрүлгөн алтын Москванын банктары аркылуу сатылып келгенин көтөрдү. Эмне үчүн улуттук банк өзү сатып алган эмес, же болбосо биздин улуттук банк аркылуу сатылган эмес деген маселени көтөрдү. Сиздин пикир кандай ушул маселе боюнча? Эми Кубанычбек Сартындиевичтин берген маалыматы аны тактап, аныктап такташ керек. Анан конкреттүү түрдө далили болбосо, мындай үстүрттөн айтканда болбойт. Жөн эле бирөөдү жаманатты кылып, бирөөдүн атын айтып койгон дагы жакшы эмес. Себеби ансыз деле биздин элибиз араң зорго турат. Күнөөсү барбы, күнөөсү жокпу, аны аныктап тактабай туруп эле анан бирибизди бирибиз колдоп, жактап, көчөгө чыгып, митинг уюштуруп, бул саясий куугунтук болуп атат деген сөздү билип алганбыз бардыгыбыз. Ошону айтып эле бул саясий куугунтук деп эле бийликтин аткарып аткан жакшы ишине дагы, жаман ишине дагы конкреттүү түрдө ынанбастан, макулдук бербей, тополоң чыгарып эле ызы чуу чыгара бергенди биз өнөкөткө айлантып алдык да. Ошондуктан эми мындай түшүнүшүбүз керек. Камалып аткандын баарын эле ууру кески ушул күнөөкөр деп айткандан азыр алыс болуш керек. Себеби укук коргоо органдары кумтөрдүн айланасында тиешелүү адамдардын, ошол мезгил 30 жылдан берки келаткан адамдардын барын чакырат керек болсо. Мисалы, мына Каныбек мырза экөөбүз тең эле сурак берип келдик, тергөөчү катары, эме катары.
Göğe қатары біз деле бердік, ұншықпайлы жүрөз. Емі кейбір адамдар бар екен да, мені чақырған атат, повестке қолыма тейлектеп пиар жасап атпай. Емі шунun керегі жоқ. Біздің ошо өзі саясатта жүргендөр, мамлекеттік қызматты іштегендер, бийлик бутактарында іштегендер дағы кичине бір купуялуулукту сактап, өзүнү басып, канчалык деңгээлде күнөөң бар, күнөөң жок экендигини убакыт көрсөтөт. Мыйзамды укканды да үйрөнүшүбүз керек, мыйзам менен жашаганды да үйрөнүшүбүз керек. Укук коргоо органдары чакырдыбы, чакырса унчукпай барып, жооңду бер, тергөөсүнө катыш, күнөөң бар болгон болсо сот аркылуу аныкталат. Анан эми алдын ала коркко муш көтөрөт болуп эле, мени саясий укугумду калып атат, башка болуп атат деп эле чырчуу салып, элди да дүрбөтүп, тууган уругун да дүрбөтүп, бүт коомчулукка чуу сала берген болбойт. Мисалы үчүн мен ушундай эле түшүнөм. Бүгүнкү күндө көп адамдар чакырылат. Ошол Акаев керек болсо Акаевди дагы ошол биздин Россия мамлекети менен өз эки мамлекеттин ортосунда тиешелүү эл аралык деңгээлде мамилелерибиз бар. Ошол Акаевдин башынан баштап бузулуп атпайбы мунун бардыгычы? Эмне үчүн 20-га 80 болгон, Кыргыздын тиешеси 80 болуп 20-га 2003-жылы башталып болуп туруп, анан кийин 20-га 80 деген 30-га 70 кандай болуп калды? 33-ке 70 кандай болуп калган? Ошонтип эле анын өзүнөн өзү келип чыгып калат бардыгычы. Ошон үчүн биз азыр эми чырычуу салбай эле кичине өзүбүздү сабырдуулук менен кылып, тергөөгө чакырса дагы, суракка чакырса дагы, кандай болсо дагы, ар бир адам өзү билет канчалык деңгээлде тиешеси бар экенин. Жөндөн жөн бирөөдү чакырбайт. Ошондуктан биз мамлекетке жардам берейлик ар тараптанчы. Каныгөз Мыналич, сизде маалымат барбы ушул Кумтөрдө өндүрүлгөн алтындын чет элге сатылышы боюнча? Жогоруда Кубаныч Саттымбиевич айтып өткөн маалымат боюнча Москванын банктары аркылуу, эмне үчүн Кыргызстандын банктары Улуттук банк аркылуу сатылбайт деген маселе боюнча? Башынан эле айтпадым мен, бул өзү афералык долбоор болгон деп. Демек, ошол башынан эле бул өзү ушундай уюштурулган. Андай цифрларды айтсак болот, эми биз балким так айта албашыбыз мүмкүн. Бирок негизги принцип көз көрүндө болуп турбайбы? Мына отурган мына жаштарыбыздын ырыскысы, талада тентип жүргөн мигрант болуп, кор болуп, кар болуп жүргөн жаштарыбыздын ырыскысы баардыгы осы Кумтөргө окшогон аферанын негизинде келип чыккан. Москванын банкына алып барып жайгаштырып, ана ошол жерден саткандын өзү эле абдан чоң кылмыш да бул. Биздин Улуттук банкта эмне үчүн болбойт? Мындан сырткары дагы бир нерсени биз абдан эске албай жатабыз. Ошол башында ошо Сиябека Камекону түзүп, анан кийин андай мындай болгондон кийин ошо чыгымдардын баардыгын ким көтөргөн? Аны баары Кыргыз өкмөтүнүн моюнда калган да. Кыргыз өкмөтүнүн моюнда калган. Менен баягы Сиянит эме авто эме кулаганда, Барскондо. Барскон айылын толук уланганын айтпай эле коеюн. Кстати, мен ал экологиялык эмеге кирдиби, кирбедиби, дооматыбызга мен мисалы үчүн билбейм. Ошого окшогон купуя эмелер баардыгы бар да, себеби дезинформация кеткен. Азыр Бегалы мырза абдан жакшы айтты. Массалык маалымат каражаттарында абдан көп, бул жерде абдан көп биздин дооматыбыз болуш керек. Мына кече Дело номер газети туруп эле өзүнө жабылып калды. Эмнеге жабылып калды? Бул окшогон нерселердин баардыгы себеби болсо керек да. Ошондуктан менимче бул цифраны жакын арада биз алабыз. Мен биз деп ошо жалпы коомчулукта айтып атам. Азыр эл болуп көрбөгөндөй абдан активдүү болуп турат. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, ошол мына түз эфирде болгондо КТРКдан айтып атышпайбы? Жөнөкөй эл айтып атат. Эми ушинтип эле анан кийин кече камалгандар анан эметип алышып кичинекей бир акчаны төлөп коюп анан чыгышат. Жок, бул сапар менимче абдан катуу эме болот. Иллюстрация деп айтып атышабы? Ошол иллюстрациянын бир абдан эффективдүү динамикалык механизм иштейт да. Нурип айым, ушул жерден сиз толуктасаңыз да, иллюстрация боюнча дайыма сиз айтып келесиз. Иллюстрация болгондо негизи кандай болушу керек? Мен башында айтчым, иллюстрация болуш үчүн мыйзам кабыл алыш керек депчи. Бүгүнкү күндө мен өзүмдүн оюмду тууралагым келет. Мыйзамдан тышкары эле аябай эле көп механизмдер бар. Ошо иллюстрация кылганга толук бөлөк мыйзамдар деле иштейт. Ошон үчүн эң биринчи берене ошо иллюстрацияга аябай туура. Бул деген незаконное обогащение деген статья бар. Ошо менен эле собственно эле иллюстрация кылса болот. 319 берене уголовный кодекста коррупция.
алда аябай сонун механизм иллюстрациянынчы. Бирок ушул коррупция ушундай чын эле жүрүп атат, ушундай тазаланып атат деген элге мындай жакшы түшүнгөнгө бир шарт керек да, ал шарт деген ачык. Коррупцияны ачык айкын менен күрөшсө болот да. Ошон үчүн деген ошо ачык айкын болгондо эл түшүнүп, анан эл колдоп бериш керек. Эмне дегенде коррупция менен жалгыз киши бийликте болобу, президент болобу, бир жалгыз киши аны менен күрөшө албайт. Бул деген такталган фактылар да. Ошон үчүн деген коррупция менен бөлөк мамлекеттерде эле коррупция менен ошо эл колдоп, эл түшүнүп, эл колдоп берсе ошону коррупция менен, ошол эле иллюстрация менен күрөшсө болот. Эми ошо ачык айкын керек да бизге. Ар бир жасалып аткан күнтөр боюнча, могу күнтөр боюнча эсебет, обычно деген коррупцияны мындай дейт да, мындай пирог или торт да. Ошондой көрсөк, круг какой-то. Ошонун бир эле кичинекей эле бөлүгү бул ошо күнтөр кейс да. Бирок коррупция деген ошо күнтөрдө аябай чоң кейс. Жалпы түшүнүк. Жалпы түшүнүк аябай. Ошо кичинекей эле бир доля болсо, ошондо бирок ошол аябай полностью коррупционный кейс да, булчу күнтөр боюнча. Рахмат. Биз азыр ушул күнтөрдүн айланасындагы коррупциялык иштер менен, коррупциялык схемалар менен күрөшүү, деги эле коррупция менен күрөшүү, ошондой эле бийликтин дал ушул процесстеги саясий эрки тууралуу саясатталдоочу Алмазбек Акматалиевдин пикирин уксак. Коррупция менен күрөш бир жаңы бир деңгээлге жетти. Бийликтин саясий эрки бар экенин көрсөтүп атат. Анан экинчиден башка жол жок. Эгер бизде альтернатива жок бүгүнкү күндө. Же коррупция мамлекетти жеңет, же мамлекет коррупцияны жеңет. Ошон үчүн баягы орусча айтмакчы, на войне как на войне дегенде болуп атат азыр. Анан эми тергөө көрсөтөр, сот көрсөтөр, ким күнөөлүү, кандай тиешеси бар, канчалык тиешеси бар. Ошого жараша анан кийин менин оюмча сот деле ачык болот. Ошондо баары билинет деп ойлойм. Бирок бүгүнкү күндө баягы коомдун талабын менин оюмча бийлик ишке ашырганга аракет кылып атат да. Ким болбосун, кандай должностду ээлебесин, мурун кийин кандай жерде иштеп кеткен, ошого карабай сотко чакырылып, тергөөгө чакырылып атканы менин оюмча кандайдыр бир деңгээлде укуктук мамлекетке дагы бир кадамды таштап аткандын белгиси деп эсептейм. Чоң рахмат. Жогоруда мына Алмазбек мырза, коррупция менен күрөштөгү жаңы деңгээл, биз эми коррупцияны жеңбесек, же мамлекет бар болот, же жок болот деген ойду айтты да. Бекалы мырза, сиз кошуласызбы? Биз чын эле ушул баягы олку-солку абалда турабызбы? Мен айтат элем, коррупция жеңип келди бизге буга чейин. Эсиңерде болсо, 15-жылы швед окумуштуусу келип китеп жазган Кыргызстан. Ошондо айткан, Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшүнүн өзү коррупциялык түзүлүш экен деп. Ал ошол кезде президент Атамбаевка да кабыл алуусунда ол кирип чыгып, китебин белекке берип, анан ошондой дүйнөгө дүңк болгонбуз. Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшү бул коррупциялык түзүлүш экен деп эле бир эле кыска баа берип койду. Ошол ушуга чейин жеңилип келдик биз коррупция, ошон үчүн күнтөрдөн пайда көрбөйбүз, башка бажы каналдарынан баа көрбөйбүз, транспорттон баардык жактан пайда көрбөйбүз. Менин оюмча биз эми азыр бул кишинин айтып атканын мен мындай түшүндүм. Биз ошол буга чейин жеңилип келген коррупцияны жеңбесек, биротоло мамлекет жок болобуз дегенди айтып атат да менин оюмча бул киши. Ошон үчүн мен ойлойм, бизде башка жол калган жок. Коррупцияны жеңиш гана бир жол калды. Бул киши юрист, ошон үчүн жана юридикалык тил менен айтып атпайбы, биз башка эч кимди айыптай албайбыз деп. Ошо ага чейин эле коомдук пикир бар да бизде, коомдук пикир баарды көрүп турат. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү камалып жаткандар ушул коррупциялык күрөштүн алкагында булар жөндөө-жөн камалган жок. Азыр биз буга чейин таң калчубуз, могу Южный Түштүк Кореяда 8-9% камал президенттер камалды деди, 8-9. Азыр бизде президент болушта коркунучтуу болуп калды, премьер-министр коркунучтуу болуп калды. Президенттердин баардыгы дерлик отурат, 90 бар. Премьер-министрлер күн сайын камалып атат десек болот азыр. Бул
биз дагы мага ушундай үмүт берип атат, коррупцияны жеңип тигиш айткандай Түштүк Кореядагыдай бир кичине бай мамлекет болобузбу келечекте деген үмүт берип атат да. Себеби биз Южный Кореянын жол аркасынан ошол жол менен баратабыз. Алар да аябай бир кезде кыйналышкан, аябай билесиңер да, коррупция аябай катуу өнүгүп. Азыр кичине эле бир шек болсо камап атат президенттин баш болуп. Ошон үчүн бул күрөш аябай өз учурунда башталды. Буга чейин ишеним көптөр ишенбей келген. Жанагы Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин Кумтөрдө алтын түгөндү дегенде элдин баары ызычуу болуп кетпедиби? Эмнеге алтын түгөндү деп калды деп. Эми түшүнсөк, менин түшүнүм боюнча бул тактикалык ошол кезде жүрүш болгон. Бийликти бекемдеп алгандан кийин күрөшөйүн, антпесе бул Кумтөрдүн тегерегиндеги мафия бизди бийликке келишүүбүзгө тоскоолдук болот деп ошондой ой айтылса керек. Азыркы акыркы кадамдарга караганда булардын саясий эрки бар коррупцияга көрүшкө. Ошонусу дагы мактабай туралы көз тийбесин, аягына чыгаргандан кийин анан кийин буларды баатыр кылабыз же эмне кылабыз аягына чечсин. Медер мырза, жогоруда Бегалым Молдогазиевич жана швед окумуштуусунун пикирин айтты. Жаңылбасам, швед окумуштуусу 10-жылдан кийин биз жана парламенттик өлкө курабыз деп аткан, талпынып аткан учурда келген болуш керек. Жана фракциялар тактыларды бөлүштүрүп, министрликтерди бөлүштүрүп аткан учурдачы. Жогоруда Акматалиев мырза дагы айтпадыбы? Бул азыркы камоолор укуктук мамлекетке ташталып аткан кадам депчи. Бул белгилүү болгондой, буга чейин биз конституциялык реформаны башыбыздан өткөрдүк. Мынакей президенттик башкарууга, жоопкерчиликке умтулуп атабыз да. Дал ушул буга чейинки жасалган конституциялык реформалар жана башка реформалар дал ушул коррупция менен күрөшүүгө жасалган кадам даярдык беле. Себеби мына эгемендүүлүк тарыхыбызда 30га жакын өкмөт алмаштырсак, 30 жылдык эгемендүүлүк тарыхыбызда анын тең жарымын ушул Кумтөрдүн айланасындагы саясий оюндардан улам өкмөт башчылары отставкага кетип, өкмөт алмашкан учурлар бар эмеспи? Сиз ушуга эмне дейт элеңиз? Туура, пикириңизге кошулат элем. Эмне үчүн дегенде, буга чейин тилекке каршы Кумтөр маселесинде эч ким акырат айта алчу эмес да. Баардыгы жаап жашырып, макулдук менен жеңичинен чечилип келген маселе. Анан коррупция маселесинде мен бир аз башкачараак ойлойт элем. Адам баласы бар жерде коррупция бар. Америкада, Европада бүт жакта бар. Болгону количествосунда. Өнүккөн мамлекеттерде коррупциянын деңгээли азыраак же жок эсе. Эми өнүгүп аткан 3-чү деңгээлдеги мамлекеттерде биздикиндей бар. Анан эми Кумтөрдүн мисалында өзгөчө акыркы 1-2 күндө массалык маалымат каражаттарынан маалыматты бардыгы салып атабыз да. Эмне деген мурда мамлекеттик кызматта иштеген кишилер суракка чакырылып, мера пресечения, арест болуп атат. Бул кейстин негизинде мен ойлойт элем, коррупция менен күрөш болуп атат десем, сөз чынынан жаңылбас. Ошону менен ойлойт элем, бул абдан жакшы прецедент. Келечектеги ири чет өлкөлүк инвестор Кыргызстанга келип иштейм десе дагы, жана азыркы учурда мамлекеттин башында турган чоң саясий күчтөргө дагы, эгерде келишим түзсөң, мамлекеттин кызыкчылыгын сатсаң, коррупция аркылуу элдин кызыкчылыгын сатсаң, кандайдыр бир белгилүү мөөнөттөн кийин ошол келишим кайра каралышы мүмкүн деген прецедент түзүлдү. Жана эки тарапка тең бир топ ыңгайсыз жагдайларды жаратат деген прецедент түзүлдү. Менин пикиримде бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Анда азыр эксперт Алибек Мукамбаевдин пикирин уксак. Бул биринчиден саясий эркти билдирет. Демек, бийликтеги команда негизи эч кандай бир должностка кабай, эч кандай политик болосуңбу, чоң чиновник болосуңбу, негизи кандайдыр бир шектүү болсоң, ушундай кандайдыр бир ошого Кумтөр болобу, башка коррупция боюнча иштер болобу, ал жака аралашсаң, демек ушинтип суракка да тартыласың, камалып ишиңде сотко жетиши мүмкүн дегендей көрүнүш азыр болуп атат да. Эң негизи бул саясий эрк болуп атат. Рахмат. Бул боюнча сиздин пикириңизди уксак, эң негизгиси саясий эрк керек дейт. Бүгүнкү коомдо болуп аткан акыркы Кумтөрдүн айланасында болуп аткан маселелер ошо саясий эркке байланыштуу болуп аткан окуя. Анткени
Бир жакшы жери азыр ошол Кумтөрдүн ичиндеги аралашып жүргөн жанагындай туура эмес коррупциялык схемаларга аралашпаган адамдардын бүгүнкү күндө бийлик башына келип калгандыгы бул кыргыздын бактысы катары эсептешибиз керек да. Себеби мурда ууруну карма деп жүрө бере тургандай эле коррупционер менен күрөшө албайт да эч убакта. Биздин азыр бүгүнкү жасап аткан чечкиндүү кадамдардын негизгиси эле бүгүнкү Садыр Нуркожоевичтин Кумтөргө байланышкан эч кандай тескери кадамдардын жоктугу, ошол Кумтөрдүн тагдырынын артынан өзүнүн көрбөгөн күнүн калбагандыгы, ошо кыргыз элинин кызыкчылыгы, кыргыз элинин байлыгын сактайм деп көтөрүп чыккан маселени мен жана сөзүмдүн башында 2012-жылкы комиссиянын жыйынтыгын айтпадымбы? Эгер ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө биздин бул Кумтөрдүн айланасында болуп жаткан саясий эрктин натыйжасында тиешеси барларды мыйзам чегинде тергөөнүн жүрүшүндө аныкталып, такталып, сотко жетет буюрса сөзсүз түрдө. Бүгүнкү күндө 20лаган, 30даган топтор иштеп атат бул боюнча, түрдүү темаларда иштеп атат. Ошондуктан бул жерден бөйөктөн чыйрак чыгарып, жанагындай ашыкча сөздү чыгарыштын кереги жок. Бул тазалануунун эң негизги куралы. Себеби биз кыргыз мамлекети бир эле Кумтөр эмес, бардык жактан сары чырмооктой чырмалып, бала бакчасынан баштап бардык жагыбызда, бардык тармактарда биз коррупция менен чырмалып бүткөнбүз. Эми ошонун эң орчундуусу бизде Кумтөр. Кумтөрдүн биз аягына чыга турган болсок, көп адамдарга бул үлгү болот, ойлонот. Мамлекеттин байлыгын урдасам болбойт экен, элдин акысын алсам болбойт экен, кайсы бир мезгилде баары бир ачыкка чыгат экен, жең ичинен сүйлөшүп алып туруп, кымыйып, каражатты алып коюп, же стипендияны алып коюп, сүйлөшүп, эч ким билбейт деп өзүм жекече маселелердин өтүп кетишине көмөк көрсөтсөм болот экен деген көпчүлүк саясатчылар, көпчүлүк чиновниктер, мамлекеттин башына келген президент болобу, премьер-министр болобу, министрлер болобу, кыскасы тиешеси бар адамдар, мамлекеттик кызмат иштеген адамдардын бардыгы ойлоно турган маселе. Кумтөрдүн артынан биз тазаланууну көп маселени чечилет. Рахмат. Кумтөр боюнча акыркы чечимди 2009-жылы жогорку кеңеш кабыл алган экен. Ага кошумча конституциялык соттагы биздин конституцияга каршы келбейт деп чечим чыгарып берген экен да. Центра ошол чечимге таянып бүгүнкү күндө өзүнүн позициясында бекем турат да. Негизи ошол чечимди кабыл алган жогорку кеңештин депутаттары дагы бардыгы бүгүнкү күндө жоопкерчиликке тартылышы керекпи? Нурипа Алиевна, мүмкүн болсо 1 минуттун тегерегинде жооп берсеңиз, бизде саналуу гана убакыт калды. Албетте, бизде жогорку кеңеш, могул особенно 6-чакырыкта жогорку кеңеш, ошол жанакы ответственность жок жогорку кеңеш болду да. Жоопкерчилиги такыр жок да. Эми деген бул тоже прецедент, медер айткандай, жоопкерчиликке обязательно сөзсүз түрдө тартылыш керек. Жоопкерчилик, а то они привыкли сидеть жөн эле, и жоопкерчилик такыр эле жок да. Жөн эле келишимге коюп, мен билбейм, мен тазамын дегендей болбойт да. Ошон үчүн бул ар бирөө ошол бийликке келем деп аткан, умтунуп ушака жетейим деп аткан ар бирөөсү ойлош керек. Менин кандай жоопкерчилигим бар деп. Рахмат. Корутунду ойду Каныбек ага сизден уксак. Дегеле ушул коррупция менен кээ айтып атышпайбы? Бул Кумтөр абдан ири инвестициялык долбоор деп. Айланайындар, Камейка качан инвестиция киргизди эле? Бир тиен инвестиция киргизген эмес. Ошонун катарында эле бизде көптөгөн коррупциялык элементтер бар, бардык тармактарда. Анын ичинде билим берүү системасында, анын ичинде бажы системасында, анын ичинде салык системасында, энергетика, ошолордун бардыгында бар. Ошондуктан бул жөн эле башталышы гана катары карашыбыз керек, дагы бир катуу силкинип алышыбыз керек. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу коноктор. Бүгүн студияда мен Гулянора Каныбекова жана Амантур Шергазиев экөөбүз иштедик. Ойордон бул жолку чыгарылышында биз коррупция менен күрөшүү маселесин талкууладык. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар. Медициналык лабораториясы гематест. Үйдөн чыкпастан эле анализдерди тапшыргыла. Медайымдын келүү акысыз. Кызмат Бишкек, Ош шаарларында каралган.
Ырыс алды ынтымак, ынтымагың жок болсо, алдыңдан таяр алтын так. BBC сапарында дүйнөнү Кыргызстанга таанытып, Кыргызстанды дүйнө менен байланыштырабыз. BBC Кыргыз кызматы 21